Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен өтө турган темабыз илимий билимдин өзгөчөлүктөрү деп аталат. Мында негизинен 3 суроону карайбыз. Биринчиси билим жана илим адамдын таанып билүү ишмердигинин натыйжасы катары. Экинчиси илимий таанып билүүнүн спецификасы. Үчүнчү илимий билимдин өзгөчөлүктөрү. Башкача айтканда, илимилүүлүктүн критерийлери. Бул биринчи лекциябыз болуп аткандыктан мында ушу негизги колдонулуучу негизги жана кошумча адабияттар көрсөтүлүп туруп атат. Ушул слайдда карап таанышып аласыңар. Бул адабияттар биздин ушул дисциплинабыз боюнча силабуста дагы берилген. Бул жерде негизинен биз колдоно турган ушу кыргыз тилиндеги жана орус тилиндеги окуу методикалык колдонмолор бар. Кыргыз тилиндеги колдонуучулар үчүн илим изилдөө усулдары деген онлайн университет тарабынан чыгарылган 2020 жылы иштелип чыккан окуу усулдук колдонмо бар. Ушуну колдонсоңор болот. Андан сырткары ушу Загвязнинский Атахановдун методология методы психолого-педагогическое исследование деген окуу колдонмосу бар. Мына ушул адабияттардан андан сырткары кошумча адабияттарда белгиленип туруп атат. Ушулардан колдонсоңор болот. Эми биринчи суроого келе турган болсок, бул билим жана илим адамдын таанып билүү ишмердигинин натыйжасы катары. Ишмердик бул курчап турган дүйнөгө карата активдүү мамиленин формасы. Ал эми маданият болсо, бул ошол ишмердиктин механизми болуп эсептелет да. Маданият бул ошо ишмердиктин бир механизми катары деп эсептесек болот экен. Ал эми илим болсо, ошол ишмердиктин атайын бир спецификалык формасы катарында деп эсептейт экенбиз дагы. Анан ушул жерден таанып билүү деген бир түшүнүк бар. Таанып билүү дегенибиз бул ушул адамдын ошо билбестиктен билимге карата ой жүгүртүү процесси деген аныктама берилип атат. Чындыгында эле ошо таанып билүү бул таанып билүү дегенибиз кандайдыр бир маалымат алуу, кандайдыр бир билим алуу деп да түшүнсөк болот. Таанып билүү кайсы бир процессти, кайсы бир предметти ошо биз билбеген жактарын үйрөнүү. Ошондуктан ошо билбестиктен билимге карата ой жүгүртүү. Таанып билүүнүн өзүн ой жүгүртүү деп дагы түшүнсөк болот экен. Ошо ой жүгүртүү процесси таанып билүү болуп эсептелет экен. Эми билим бул билим деген эмне, анан илим деген эмне? Илим дегенге чейин биз билим жөнүндө сөз кылсак да, билим дегенибиз эмне? Билим дегенибиз бул маалымат деп түшүнсөк болот экен. Жаңы маалымат. Мисалы үчүн биз ушул окууга ушу билим алыш үчүн келебиз деп айтабыз да. Мисалы, окуучуларды ала турган болсок, окуучулар мектепке күндө эмне үчүн барышат? Билим алыш үчүн. Студенттер эмне үчүн келишет? Билим алыш үчүн дейбиз. Билим бул маалымат, жаңы маалымат. Ошо жаңы маалымат бул билим болуп эсептелет экен. Ал эми илим болсо буну да билим деп түшүнсөк болот экен. Бирок илим бул атайын далилдөөлөрдү талап кылат экен. Ошо далилденген билим бул илим деп айтсак болот экен да. Ал эми Кыргыз Совет энциклопедиясында ушул илимге карата мындайча аныктама берилип атат. Болмуш жөнүндөгү объективдүү билимдерди
теориялык жактан системалаштырып иштеп чыгуу милдетин аткарган адамдык ишмердиктин бир түрү, коомдук аң сезимдин бир формасы деп ушул энциклопедияда мына ушундайча аныктама берилет экен. Эми илимдердин түрлөрүнө келе турган болсок, ошо бизге белгилүү болгон ошо табигый илимдер, гуманитардык илимдер, философия жана математика. Билесиңер, табигый илимдерге биология, химия, физика, география ушул сыяктуу илимдердин багыттары кирет. Ал эми гуманитардык болсо тарых, тил илимдери, ал эми философия анан математика булар өзүнчө бир илимдин багыттары болуп эсептелип атат. Эми биз билим жөнүндө сөз кылдык, илим жөнүндө сөз кылдык. Эми ошол илимдеги негизги түшүнүк болгон проблема жөнүндө сөз кылалы. Проблема дегенибиз эмне экен? Проблема дегенибиз бул билбестик менен билимдин кагылышуусу деп берилип атат аныктама. Билбестик менен билимдин кагылышуусу. Бир адамдын билим менен билбестигинин кагылышуусу бул окуу проблемасы болот экен. Ал эми мисалы үчүн коомчулуктун билими менен аныктала элек областтын ортосундагы кагылышуудан илимий проблема келип чыгат да. Мисал кыла турган болсок, мисалы үчүн силер чет мамлекетке ушу билимиңерди улантканы кайсы бир окууга тапшырышыңар керек да. Бирок ошол чет тилин билүүгө ал жерде атайын талаптар коюлган. Бирок ошол эмеде тиешелүү деңгээлде тилди билбейсиңер. Анда эмне пайда болду? Проблема ушул жерде, мына проблема пайда болду да. Бул проблема бир адамдын ошо тилди жакшы билбегендиги болуп атат да. Бул ошол бир адамдын билими менен билбестигинин кагылышуусу болуп атат да. Демек, бул ушу окуу проблемасы. Аны чечиш үчүн тилди жакшы үйрөнүшүбүз керек болот экен. Бул окуу проблемасы. Ал эми илимий проблема болсо, бул коомчулуктун билими менен аныктала элек областтардын ортосундагы кагылышуу болуп эсептелет экен. Мына силер схеманы көрүп туруп атасыңар. Ушул жерде 3 тегерекче берилип атат. Биринчи тегерекченин ичинде айрым адамдын билими элестетсеңер, экинчи тегеректи болсо бүтүндөй илимий коомчулуктун билими деп элестете турган болсок, ал эми үчүнчү тегерекченин ичин болсо таанып билине элек область дей турган болсок, анда төртүнчүнү карагыла. Бул төртүнчү 1 менен 2-нин ортосунда болуп атат да. Ошол айрым адамдын билими менен бүтүндөй илимий коомчулуктун билиминин ортосунда окуу проблемасы пайда болот экен. Башкача айтканда, бир адамдын билими менен билбестигинин ортосундагы келип чыккан проблема. Ал эми бүтүндөй коомчулуктун билими менен таанып билине элек областтын ортосунда илимий проблема мына 5-чи болуп атат. Бул 2-чи мына тегерек менен 3-чү тегеректин ортосунда келип чыгып атат. Бул жерде ошо илимий проблема келип чыгат экен. Мына ушундай илимий проблемалар келип чыккандыктан, анан ошол проблемаларды чечүү максатында илимий изилдөө иштери жүргүзүлөт экен.